Учурда өлкөбүздүн дээрлик көпчүлүк жаштары кесип тандоодо ЖРТга көз каранды болуп калат. Анткени босого балды камсыз кылуу ага кошумча өзү каалаган кесипте же бюджеттик орунду камсыздоо үчүн тандоо предметтеринен жакшы бала алуу жоопкерчилиги окуучуларды көп чочулатат. Эң башкы аракет ЖРТга өз убагында даярдануу болсо, аларды даярдоо жоопкерчилиги окутуучуларга жүктөлгөн. Мектептерде окуучулардын билимин өркүндөтүү менен аларды жалпы республикалык тестке даярдоо жалпы мугалимдердин көз каранды болуп турган учур. А бирок жерлерде ЖРТга даярдоо курстары ачылып, окуучуларга бир топ стимул болууда. Андыктан жогорудагы бир топ маселелерди эске алуу менен Ош гуманитардык педагогикалык институтунун алдында жаш окутуучулардан атайын топ түзүлүп, жакындан өз ишин баштады. Бул топ Алгач Өзгөн районунун 1-май айылындагы номер 25 Бекмамат Келдибаев атындагы орто мектебине барып, 9-10 жана 11-класстын окуучуларына тренинг өтүп келишти. Эми бараңыздар өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жаш болсок дагы курама темир курч болот дегендей баарыбыз биргеликте ушул чакан айылга болсо дагы салым кошуу максатында баарыбыз келип олтурабыз. Албетте жаш муун, жаңы муун эртеңки биздин келечек болгон окуучуларга кайсы бир деңгээлде багыттуу максаттарына жете турган көпүрөнү салганга салым кошолу деп олтурабыз. Албетте балык тутуп бериштин кереги жок. Балык кармоонун жолун үйрөтүү буларга жетиштүү. Ошондуктан студенттик бактылуу турмушка жетүү үчүн, ал тагдырга баруу үчүн бүгүн жогорку республикалык тест өтө коркунуч дагы жараткан, бир жагынан сүр дагы болгон система болуп турат. Бирок канчалык качпайлы бул системага баары бир туш келебиз. Ошондуктан ал системанын өтүүнүн жолдору, ыкмалары жана эч кандай коркуунун кажети жок болгон даярдыктын өтүү керектигин жана жөн гана кесипке багыт берүү максатында келип олтурабыз. Албетте окуучулардын көзүнөн жанып турган оту, чын каалоолору, билимге болгон ынтызарлыгы, ышкоолуктары булардын баардыгы бизге даана байкалып турат. Колдон келишинче, убакыттын жетишинче жакшы алардын келечегине салым кошууга бел байлап келдик. Биргеликте максатка жетебиз деген ойдомун. Тренинг туура кесип тандоо, ЖРТга даярдоо боюнча багыт берүү тууралуу болуп, анда айыл жаштары үчүн бир топ пайдалуу маалыматтар берилди. Мында тренерлер тарабынан кыргыз тили жана биология предметинен суроолор дайындалып, тестте келүүчү тапшырмаларды талдашып, азда болсо окуучулардын өз ара билимдерин кеңейтишти. Баам салгандай, мектеп окуучулары ар дайым жаңыланууга, өзгөрүүгө жана өнүгүүгө дайын турат. Саналуу айлардан кийин мектеп менен коштошуп, жогорку окуу жайына кадам таштоо алдында турган жаш достор учурда ЖРТга өзгөчө көңүл буруу менен даярданып жатышат. ОРТга даярдоо боюнча балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө аракет кылып атабыз. Ошону менен бирге дүйнө таанымын кеңейтүүгө, турмушка багыт берүүгө аракет кылып атабыз. Акыркы мезгилдерде ОРТга тапшыруу балдары жылдага караганда улам алдыга жылып баратат. Алдыңкы балдар 153-55 балга чейин, 155 балга чейинки негизги тесттен жыйынтыктарды көрсөтүп атышат. Бюджеттик окуу жайларга педагогика багытында өтүп атышат. Биринчи ушул биздин мектептеги ОРТ бир жумада 2 жолу кыргыз тилден, 2 жолу математикадан болот. Математиканы Айбаш Токтогул агайыбыз алып барат. Ал эми кыргыз тилден Бакаева Тургул эжекебиз. Ошол бир жумада 4 жолу сабак болот ОРТ боюнча. Биздин класстын 11-класстары даярданат февралдан баштап. Номер 25 Бекмамат Келдибаев атындагы орто мектеп райондун борборунан 30 чакырым алыстыкта жайгашып, Шардыкатал кыштактын билим очогу болуп саналат. Быйылкы жылдын эсебинен 30га жакын бүтүрүүчү мектепти аяктап, жыл башынан окуу предметтерин мыкты өздөштүрүүгө аракеттенип жатышат. Өзгөчө бүгүнкүдөй семинар, жаңы маалыматтар алар үчүн максатка жетүүгө көпүрө болууда. Кулпунай Мамасалиева, Борун Чергешев, Мурас телестудиясы, ОГП жаңылыктары.